Бүгүн 15-декабрда президенттик шайлоого катышкан талапкерлердин үгүт иштери расмий башталды. Жалпыбызга маалым болгондой, Кыргызстанды башкарууга ниеттенип 18 талапкер жарышка аттанды. Ага ылайык талапкерлер жерлерди кыдырып, шайлоочулар менен жолугуп, интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу өзүнүн программасы менен тааныштыруу иштерин баштады. Ал эми буга байланыштуу бүгүн мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан шайлоодогу үгүт иштеринин жол жоболору тууралуу коомдук диалог өтүп, анда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова өлкөдө 10 январда белгиленген президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруунун формасын тандоо боюнча референдумду өтөрүн жана экөөнү чогуу бир күндө өткөрүүгө Борбордук шайлоо комиссиясынын тажрыйбасы бар экенин айтты. 11 декабрда мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып, ал күчүнө кирди, ал кол коюлуп күчүнө кирди. Ошого ылайык 10 январга ошол мөөнөттөн мурда шайлоодон башка ошол референдум дагы аныкталды, дайындалды. Демек, 2 добуш берүү бир күндө өтөт. Эң негизгисинен шайлоочулардын тизмеси бул жалпы националдык деңгээлдеги шайлоо жана добуш берүү. Демек, шайлоочулардын тизмеси бирдей. Бирок акыркы тизме түзүлүп атканда 2 тизме ар бир шайлоо участкасына берилет. Шайлоочулар идентификациядан өткөндөн кийин 2 чек алышат. Идентификациядан өткөндүгү жөнүндө ал эми 2 чекти 2 бюллетенге алмаштырып 2 процесске тең катышса болот, же болбосо өзүнүн тандоосу менен мөөнөтүнөн мурда шайлоого же референдумга катышса болот. Бул шайлоочулардын эркин тандоосу. Бирок ушундай 2 процесс параллелдүү жүргүзгөнгө бизде тажрыйба бар. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов президенттикке атсалышкан талапкерлер конституциялык мыйзамда так көрсөтүлгөн жоболорго ылайык гана үгүт иштерин жүргүзүшү керек экенин белгилеп, эгерде алдыдагы шайлоо учурунда үгүт иштерин жүргүзүүнүн жол жоболорун бузган талапкерлерге жана алардын өкүлдөрү үчүн жоопкерчиликтер каралганына өзгөчө токтолду. Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн дагы жол жоболорун бузган талапкерлер үчүн, талапкерлердин өкүлдөрү үчүн жана массалык маалымат каражаттары үчүн дагы жоопкерчиликтер каралган. Жоопкерчиликтер бир жоруктар кодексинде, бузуулар жөнүндө кодексте жана кылмыш жаза кодекстеринде так көрсөтүлгөн. Аларга ылайык мындай бир белгилүү бир багыттарды айтып кетсек, анда талапкерлердин өкүлдөрү, ишенимдүү адамдары талапкерлер жөнүндө, башка талапкерлер жөнүндө жалган маалымат тарата турган болсо, же жала жабуулар боюнча далилденбеген маалыматтарды тарата турган болсо, анда ушул кылмыш жаза кодексинде жана жоруктар жөнүндөгү кодекстердин негизинде жоопкерчиликти тартышат. Ошондой эле жыйында Борбордук шайлоо комиссиясы учурда чет өлкөдө шайлоочулардын саны көп болгонуна байланыштуу кошумча участкаларды ачуу чечими кабыл алынганын, ага ылайык бүгүнкү күндө чет өлкөдө 45 шайлоо участкасы ачылып, анда 35575 шайлоочулардын тизмесине киргизилгенин белгиледи. Азыркы учурда биз чет өлкөдө кошумча шайлоо участкаларын ачууну чечип атабыз. Бүгүн бул маселе каралат. Анткени чет өлкөдө 45 шайлоо участка ачылган. Азыркы учурда ошол 45 шайлоо участкада 35575 шайлоочулардын тизмесине киргизилген. Ал эми Москва шаары боюнча биз 3 участка ачканбыз. Бирок азыр шайлоочулар активдүү ошол тизмелерге кирип атышат, консулдук каттоого туруп, же болбосо жанагы шайлоо адресин өзгөрүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, 3 участкада Москвада ар бир участкада 3,5 ашык жаран катталган. Биз дагы кошумча 2 участканы бүгүн ачып атабыз. Андан сырткары мурдатан бери биз Тюменде ача элек болчубуз участканы. Ушул Тюмень боюнча дагы бардык маселелер чечилип, уюштуруу маселелер. Биз ошол Тюмень шаары боюнча дагы кошумча участка ачып атабыз. Мындан сырткары коомдук диалог учурунда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова мурдагы шайлоодогу бир катар мыйзам бузууларды эске алып, учурда аны кайрадан кайталообо иш-аракети жүрүп жатканын айтты.
Тагыраагы Шайлдабекова бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясы өкмөт укук коргоо органдары менен биргеликте шайлоодо мыйзам бузууларга эффективдүү чара көрүү максатында чоң акцент жасап, атайын координациялык группаларды түзүү мамлекетип чогуу ыкчам иш алып барышарын айтууда. Мурдагы шайлоонун эң негизги тобокелчиликтерди эске алуу менен биз азыр кийинки слайдты көрсөтсөңүз. Биз азыр ыкчам чара көрүү координациялык топтордун ишин жөнгө салып атабыз. Бизде жанагы эң негизги шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча добуш сатып алуулар жана административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу мыйзам бузуулары боюнча абдан жакшы укуктук базабыз бар, бирок ошол укуктук базабыз, укуктук мүмкүнчүлүктөр тилекке каршы практикалык түрдө эффективдүү колдонулган жок болчу өткөн шайлоодо. Азыр биз өкмөт менен, укук коргоо органдары менен ушул мыйзам бузууларга эффективдүү чара көрүү маселесин мындай приоритет катары чоң акцент жасап атабыз. Ар бир шайлоо комиссияда, аймактык шайлоо комиссияда, райондук жана шаардык деңгээлде, ошондой эле борбордук шайлоо комиссияда бул процесс уюштурулат. Ушундай группалар азыр түзүлдү. Укук коргоо органдары менен жана борбордук шайлоо комиссиясы мындай бирдиктүү буйруктун негизинде ушул координациялык группалардын түзүмүн бекитип, аларга тийиштүү планды бекитип атат азыр. Белгилей кетсек, 10 январга дайындалган мөөнөтүнөн мурун президенттик шайлоо жана референдумга 3.552.582 шайлоочу катыша алат. Ал эми үгүт иштери добуш берүүгө 24 саат калганда 9 январда токтойт. Ошондой эле эске салчу жагдай мыйзамга кирген өзгөртүүлөргө ылайык өлкөнүн аймагында форма 2 жокко чыгарылган. Тарагы эми форма 2 Кыргызстандан тышкары чет өлкөдө жүргөн шайлоочулар гана колдоно алышат. Эске салсак, Жогорку Кеңеш мамлекеттик башкаруу формасынын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун шашылыш түрдө 10 декабрда 2 жана 3 окуудан кабыл алган. Ошондой эле долбоор парламенттин кароосуна 9 декабрда коюлуп, ошол эле күнү 1 окуудан өткөн.